Ana men 11 жылдан beri жумушсузмун, ачка калган жокмун. Жараткан Аллахка шүгүр. Ар бир кыбыраган кумурсканын рызкысын дагы Аллах берет. Качан түшүнөбүз садагаларым? Качан ушуга ой жүгүртөбүз? Качан токтойбуз? Бергениң дагы тозоксун, алганың дагы тозоксун деп какшап жүрүп чубак кетти го. Мындан артык не деп айтыш керек? Кантип жеткириш керек? Айланайыңдар, туугандар, кантип сөз айтыш керек? Көдөн кыйкырыгы деп Рахман Разыков китеп жазып чыкты. Неге түшүнбөйбүз? Неге ойлонбойбуз деп. Мени кубандырып аткан бир маселе, биз ошол Исфанадан бери келатабыз, Сүнүктүдөн бери келатабыз. Мына быйылкы эл, быйылкы Кыргызстандын жүзү такыр башка. Таптакыр башка. Көзүңүздөрдө нур пайда болуп калган. Жүзүңүздөрдө жылуулук пайда болуп калган. Келечекке болгон үмүт пайда болуп калган. Мына ушул үмүт, мына ушул жылуулук, жаркылдаган көздүн жанары иншалла бизди жарык күнгө жеткирет. Биз башка эл болобуз. Биз башка мамлекет болобуз. Биз караңгылыкты жеңебиз. Биз арамдыкты жеңебиз. Биз уурлукту жеңебиз. Бешинен баштап биз башка өлкөнү курабыз, Кудай кааласа. Биз 30 жыл бою жер карап келдик. Биз башыбызды тике көтөрөбүз. Биз өз укугубузду өзүбүз талашабыз. Биз кул эмеспиз. Биз адамбыз. Биз жетелеген жакка баспайбыз. Биз өзүбүз каалаган жакка барабыз. Бирөө коркутуп атат десе коркпойбуз. Мына кечеки апаат көрсөттү. Кичинекей көзгө көрүнбөгөн вирус байыбызды да алып кетти. Алымыбызды да алып кетти. Акырыбызды да алып кетти. Кедейибизди да алып кетти. Өлүмдүн алдында бардыгыбыз тегиз экенбиз го. Мына ол үйдөй кылып өзүнүн жеке жашаган үйүн ушул үйдөй кылып салган сарайда калды. Кепеде жашап аткан кедей да кетти. Күн дерти менен чучук жеп аткан азаматтар да кетти. Бир сындырым нан менен бир пияла чай ичип атканы да кетти. Акылы менен таш жарганы да кетти. Ак менен караны, арам менен адалды билбегени да кетти. Ушундан кийин ойлонушубуз керек. Токтошубуз керек. Мен кубандым. Мына ушул Аллах Таала ушундай бир сыноо берди. Мүмкүн токто пендем деди, токто. Мени да тааныбай кеттиң эле деди. Асманга чыгып алдың эле деди. Күндө тойдон башың чыкпай калды эле деди. Балаңды сүннөткө отургузсаң дагы улак бересиң. Атаң 80-ге чыкса да улак бересиң. Кызың 18-ге чыкса да улак бересиң. Көп кеттиңер деди. Кандай дейсиңер? Бул деген сөз пейлиң кандай болсо, сенин пейлиңе жараша жетекчи берем дейт. Коом харам болсо, арамдан бийлик берем дейт. Коом сатса, сени сата турган падыша берем дейт. Токтобойлубу? Токтобойлубу садагаларым? Бирөөлөр чыгып атыптыр, мен шаарды сатып алам деген. Бирөөлөр чыгып атыптыр, мен районума киргизбей коем деген. Керек болсо Кудай менен сүйлөшөм деген Намрут деген фараон дагы жок болгон. Дүйнөнүн чөттөгүнө салып алган акчасын байлар да жок болгон. Көппөгүлө садагалар. Мына ол өтө өзүн билбей калган азаматтар пайда болуп атат. Эмне үчүн биздин ошто күндө тамаша, күндө мушташ, күндө уруш? Көпкөндөрдүн урушу бул. Чектен чыгып кеткендердин урушу. Бири-бири менен ерегишип атат. Мен киргизбей коет эмишмин дейт. Азаматтар болгон ушундай. Бирок алар кайда бүгүн? Мен каттуураак сүйлөдүм. Мен кечирим сурайм сиздерден. Мен сиздерге жаңы келген келин эмесмин. Башыңардан сылап чай куюп берген. Бүгүн ачып айтайын. Эртең керегиңерге жарайлы. КТР'дан эмне үчүн чыкпай атабыз? КТР'дан 1 мүнөт чыксаң, 1 эле мүнөтү мына жердеги отурган эжекей агайлар, дарыгерлер,
Силер 6 айда жарым жылда тапкан айлыгыңарды алар 1 мүнөткө сапырып атат. 37 000 сом экен 1 мүнөтү. Ким чыгат андан? Ким КТР ЛТРден чыгып атса, билиңиздер, атасынын жакшы көргөн эрке балдар экен деп. Моундай болуп илинип турса, көчөдө ар бир темирди кучактап турса, базарга кирсең дагы, ажатканага кирсең да ошолор оролуп турат. Төртүндө алар ошол жерде калып кетсин, биз ак үйгө ак кызматка кирели.